Salam dostlar. Hazır biz dep oylo, dep ayt, dep işen деген сыяктуу татаал этиштерди үйрөнөбүз. Мында D этишине чакчылдын ыp мүчөсү уланып жасалат. Азыр биз мисалдардан карап көрөлү. Айдай келечекте мыкты адис болом деп ойлойт. Кичинекей Рашида кыялдарым ишке ашат деп ишенет. Мен алмазды үйлөндү деп уктум. Эжем курбума кандай белек алсам деп сурады. Достор, бул жерде каралы. Алгач сүйлөмдүн башкы бөлүгү келет. Ага D этишине чакчылдын P мүчөсү уланат. Анан татаал этиштин экинчи түгөйлөрү уланат. Ага жак мүчөлөр уланат. Деп айт, деп ойло, деп ишен, деп үмүттөн, деп ук, деп эсепте, деп сана, деп тиле, деп жүр сыяктуу өзгөрөт достор. Дагы мисалдарды карайлы. Ал баары бир келет деп үмүттөнөм. Энелер дүйнөдө ар дайым тынчтык болсун деп тилейт. Асан казан жок деп кейиби? Байкен мыкты сүрөтчү деп ойлойм. Сен чоңойгондо акылдуу кыз болосуң деп ишенем. Достор, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз.